бар жер коюп коюптур. Бирок знак жок, көрүнбөйт экен. Жакындаганда көрдүк туган. Ne oldu? Nerede yolda bir nerse жатат да. Görmeye kalmadı. Doktoru çakıralım. Биринчи бетонду жеңил унаа көрбөй сүзүп алды. Байкаган болсоңуз, андан кийин жүк ташуучунан токтой албай артынан сүздү. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу оор жаракат алып, жолду оңдоп жаткан жеке ишкердин башчысына чоң суммада айыппул салынды. Көрдүңөр да бар жер коюп коюптур. Бирок знак жок, көрүнбөйт экен. Жакындаганда көрдүк тугандар. 2025 жылдын 17 ноябрь күнү саат болжол менен 20:30 шамасында Шамдан Батыр көчөлөрүндө Хова үлгүсүндөгү автоунаа Subaru Forest үлгүсүнүн автоунаа артына сүзүп, натыйжада Subaru Forest үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 4-ч ооруканага кайрылган. Ал эми окуя эмне себептен болгонун ошол жерде люк казылып, ОСО технотоптун жетекчилиги келип атат, казып туруп ошол жака мусордун баарын чыгарып, бетон деле коюп эле кетип калышкан. Ошого байланыштуу жол кырсык болгон. Жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан азыр технотоптун жетекчилиги бул жакка келип, ага карата тийиштүү бузуу жөнүндө протоколдор жазылып, профилактик иштер жүргүзүлдү. Ал эми ошол окуя боюнча маалымат иретин айтып берсеңиздер, эмне себептен анда калтырып кеттиңиздер? Бул кудуктар Бишкек суу каналына тиешелүү кудуктар ушу асфальттын астында алынып калды, ошону чыгарып берүүнүн өтүнүчүндө иш алып барылган. Ошол күнү бүтпөй калгандыктан ошо люкту жаңы бетон коюп, бетон катыгы чакты деп ошо мусордун артынан чыгарбай койгондуктан. Чыгарбай калгандыктан бүт болот. Бирок бул деген сиз тараптан негизи шалакылык да, негизи ал жерде сиздин кызматкерлериңиз ошол жакка карап коюш керек болчу. Себептен эгерде ошол жакка туура белгилерди коюп койсо, анда мындай жол кырсык болбойт болчу. Ошого байланыштуу биздин жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бул жөнүндө протоколдор жазылды, үгүт насаат иштери жүргүзүлдү. Эмкиде мындай кайталанбасын. Милициянын айлык башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмү ар бир жол курулуш компанияларына кайрылат. Урматтуу курулуш компаниялар, эгерде сиз кандай бир кудуктарды казатсаңыздар же жолдордо бир нерсе ремонтторду кылып атсаңыздар, анда алдын ала жол белгилерди коюп, жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышып, туура маалыматтарыңыздарды суранып кетмекчибиз. Эгерде сиз андай маалыматтар бербесеңиздер, жол кырсыктар калып калышы мүмкүн. Милициянын кызмат башкармалыгы. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган, башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги
Edin салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.